бүткүл дүйнөнү каптаган пандемия Кыргызстандан да чектеп өткөн жок. Коронавирус илдети күчөп турган катаал күндөрдө өз жанын аябай башкаларга жардам берүүгө ашыккан мекендештер болду. Биз бүгүн аудио подкаст берүүсүндө кыйын күндөрдө эл үчүн ар тараптуу жардам берген каарман Толгоной Амирова менен маектешебиз. Толгоной, пандемия учурунда элге жардам берген эжелерден бири экенсиз. Сизге кандай коркунуч жаралбадыбы? Ошо пандемияда кимдерге кандай жардамдарды бердиңиз? Коркунуч болгон жок. Коркунуч эч кандай бир билбейм, мындай чочуу, коркунуч сезим болгон жок менде. Анын жардамдары өтө эле көп берилди. Бар жоктон берип аттык. Тамак аш, дары-дармек, продукты, анча машина керек болуп калса машина менен дагы дезинфекцияларды жардам берип аттык. Кээ бир жерлерге дезинфекцияга эме жетпей калса хлор жеткирип берип аттык. Костюмдарды, сиздерди таап берип аттым өзүм жаныман. Өштүрүп ошо өтө көп жардам болду. Биз Facebook'тарды, Instagram'дарды көргөндө сиз мындай врач катары эле эмес, башка жактан деле жардамдарды өтө аябай көп берипсиз да. Мисалы, ошо пандемия учурунда азык-түлүгү жетишпеген адамдарга, жардам ала албаган адамдарга жардамдарды көп берген экенсиз. Ошолор жөнүндө да айтып өтсөңүз, кандай болду? Аларды жеткирип берүү, мисалы аларга продуктаны берип атканыңызда, продукты мисалы сизди өзүңүздүн алдыңыздан болбойт да, туурабы? Ага мисалы жардам алдыңыз бирөөлөрдөн, энпошниктерденби же мамлекеттенби, же жөнүгөй адамдар сизге жардам бердиби? НПО жактан эч кандай жардам болгон жок. Биз өзүбүздүн ошол мага окшогон, сизге окшогон жөнүгөй адамдар жардам берип атышты. Мен Facebook'ка, Instagram'га чыгарып атканда, ошол ошол Кожейке деген Facebook'та группа бар да. Ошонун администратору Кунусал Канчиева эже экөөбүз өтө жакшыбыз. Ал аябай мага окшогон патриот кыздардын бири да, эжелердин бири. Ошол уюштуруп группа ачканыбыз убактылуу. Анан бүт аялдардан акчалар келип атты. Бишкектен бери аял которду, Оштон дагы келип атты. Ал өзүнчө баштап эң биринчи тамак аш боюнча областной больницага, биз инфекционный отделенияга тамак аш берүү башталганда ошондо башталган. Анда биз ошол 20 күн бою ошол областной больницанын ишкерлерине, кызматкерлерине тамак аш беребиз деп уюштурганбыз да. Ошондо бир 15 күндөй биз алар топтогон Facebook'тагы эжелердин топтогон акчасы где-то бир 15 күн, 14 күнгө гана жетти да. Ал убакта биринчи башталганда кишинин саны 33 болчу, 33, 50, 60, 80ге чейин барып аткан. Кийин акыркы күндөрү мен эми главврачтарга ошо администрациясына 20 күн деп айткандан кийин 20 күнгө мен жеткиришим керек эле да. Ошондуктан мен өзүмдүн калган точно эсимде жок, бир 5 күн же 1 жума мен өзүмдүн жеке үй бүлөмдүн бюджетинен, жолдошумдун колдоосу менен 120 кишиге тамак берип аттык да. Чындыгын айтканда акыркы күндөрү отунубуз да болбой калды. Ошо ар кимге айтып, отун алып келип берип атышты да. Ошол поварды жалдап иштетип аттык. Амна айтып атасыз, ошо больницага алып кирип бергенге бардык больницалар, дээрлик бардык больницаларда ошол убакытта ошо оорулар жатты эле да. Бул сиздин өмүрүңүзгө коркунуч жаратат да. Ошондой убакытта кантип кирдиңиз? Мен Facebook'та көрдүм сизди ошо спецодеждалар менен киргениңизди. Бирок баары бир өзүңүзгө же болбосо үй бүлөңүзгө болсо деле ошону жугузуп, мисалы носитель катары алып киришиңиз деле мүмкүн эле да. Ооба. Мисалы күйөөңүз кандай карады ошого? Күйөөм өтө кыжылат болуп атты. Чындыгында кичине мындай запрет коюп аткансыды. Бирок мен ага түшүндүрүп айтып аттым. Анан балдарым үчүн коркунуч болуп атты. Келип болушунчаларды алыстап, өзүмчө изоляция келгенде өзүмчө жалгыз болгонго аракет кылып аттым. Бирок бардык мен медик болгондон кийин бардык
эмелерин колдонуп, өзүнүн эрежелерин колдогону үчүн эч кандай болбоду. Экинчи этапта ошол тиги биринчи биз жеңебиз деген кичинекей бир коом өчтүрүп, анан экинчиси мен өзүм уже менин үйүмдөгү жардам берип, сырасалар уже башта аз калды түгөндү де, анан элдер жардам сурап атат, улам жетишпей атабыз бизчи. Анан ошону ойлонуп Фейсбукка жаздым да, жетинан деген мен түзүп бир группа, анан мен баардыгына жарыяладым. Ким жардам бере турган болсо, ишенсе бизге акча жөнөтсүн деп, эметкенде көпчүлүгү колдоп беришти. Өзүмдүн айылдаштарым которду, коллегаларым которду. Ошентип биз продукттардын маселесини баардыгыбыз чогуу чечип, чектерин көрсөтүп, глобустан жасап аттык. Аябай жакшы продукталар таркатып аттык. Анан продукталар таркатканда элдик штабтын деген ошол мезгилде коом ачылган, ошонун балдары жардам берип атты. Биз продукталарды Кайсыл жерлерге алып бардыңыздар ошондо? Баардык жака алып бардык. Онадырга, Нариманга, бул жактан Кеңеш, Теке, Южный, даже Эдельвейс деген эмеде дача бар, Төлөкөн жактагы, ошол жака чейин бардык. Бул жагы 30-адырга чейин бардык. Даже келе албай калгандарды через ошол водитель, главврачтын водителинин шофёрунан ошол жалап аттык бала эле, ошодон берип аттык. Через берип атып, ошол жерден тосуп аласың, күтүп аласың деп. Анан ошолордун бири канчакты жардам бергендерибизге до сих пор мамиле кылабыз. Саналуу эжелер бар, арасында мен ошолордун арасынан тандап чындыгында муктаж болгондорду өзүмө список сактап калганмын. Кечээ жакында 2 эже келип айтсам, ошо Давырметте 1000 сомдон акча берип турам, ошолор келип алып кетишти. Анан дагы ошол жетинан деген бергенден кийин, бул группа Фейсбуктан кийин өзүбүзчө жакындагы ошодон тандалып калгандар WhatsApp'тан группа ачтык. WhatsApp'тан группа ачып, ал жерге ошо 21 адамды киргизип, мен оюм боюнча ай сайын 21 инвалидке жардам берип турам деп 21 кишиден мүчө түздүк да, түзүп эме кылганда анан голосойлорду жөнөтүп сүйлөшүп аттык. Кыздар ошондо Америкадан Аселия деген кыз. Апасына арнап, апасы өтүп кеткен эле, ошонун арбагына багыштап, Толгон эже, мен Америкадамын, мен сизге ишенемин, сиз баары жака чыккайкын иштейсиз, менин атыман ошо апама арнап, ал өзү ошол кой союп, этин таркатып бериңиз деп айтып эле да. Анан кийин дагы ошол эле мезгилде Россиянын 2 кызы чыгып калды. Ошондой алар азыраак эле сумма которушту. Өзүңүздүн биздин ошо көңүлүбүздөн чыгарганыбыз ушул, ошолорду кошуп бериңиз деп. Анан мен эл сомун ачып койдум, эл сомдон өтө көп акчалар келди. Бир ошо 21 000 мен айткан сумма топтолду. 21 000 топтолду, ошо 21 000 1000 сомдук пакет кылып 21 кишиге, уже пандемия спад болуп, калган мезгилде акыркы жардамдар ошо болду. Как раз айттын алдында ошо 21 кишиге, ал мезгилде эч ким уже продукт таркатпай, ар ким өзү менен өзү болуп, уже тойлор башталып калган мезгилде биз ушул 21 пакеттагы 21 000 сомдук өлчөмдөгү пакет таркаттык. Арасында бир кыз, мен өзүмдүн коллегам дейинби, Русай фармдагы Гүлбара деген кыз өзүнүн жанынан 21 пакет жасап берди. Эже сиз ошо эме алыңыз деп, экөөбүз ошонун жолдошу, өзү үчөөбүз кошо таркаттык. Анан көпчүлүк эле мага эң кызыгы болгону, ошо Фейсбуктан жардам сурагандар өздөрүнө эмес, жанындагы кошунасына же тууганына ошолорго сурап атышты да. Көпчүлүгү мессенджерден келип атты жардамдарга. Мен ушундай кошунам бар эле, ушуга жардам берип коюңузчу. Мындай биз ушундай өзүнө эмес, ошо башкаларга жардам берип аткандарга мен ушунча ыраазы болдум да. Биз бардыгына бирдей тандап эметкен жокпуз, колубуздан келишинче бар жокко ХБК, Черемушка, Ак Тилек, Южный, бүт Юго-Восток шаардын бүт бар жерине чейин таркаттык. Толгон эже, мына сиз частный клиникалардын бирин башкарасыз экен. Ошо частный клиника ошол убакытта пандемия учурунда жабылып калды деп айттыңыз эле да. Ошо жабылып калган учурда сиз как медик катары, дарыгер катары элге кантип жардам бердиңиз? Мен өзү ЖИАда бизнес
чочком бар, жыяным. Ошодо мүчөмүн да. Мен балдарга айттым. Балдар, ошо мен жардам берейин деп аттым эле. 2 медсестрага гонорар бериш керек. 2 медсестрага гонорар берели дагы мен оюм боюнча бир 2 жума акысыз капельницаларды коюп берели деп айттым. Алар өтө колдошту, бирок ар ким өз-өзүнчө жардам бергендигине байланыштуу. Алар мага ар ким өз-өзү инициатива көтөрүп атат деши, эгерде колуңуздан келсе өзүңүз ушундай жардам бериңиз дегенден мен 5 күн гана акысыз капельницаларды уюштурдум. Себеби башка жактарды карасак, процедурный кабинетте бир эле капельница 300 сомго чыгып кетиптир. Эгерде аларга сөзсүз түрдө бир капельница сайылбайт да, 2-3 капельница сайылып атат. Сайылганда ошондо бир эле кишиден бир 1000 сомдон 600 сомдон 1000 сомго чейин акча алынып калат экен да. Ошого мен кыздардан суранып, өзүмдүн бир медсестра кызынан суранып, күнүгө 2000 сомдон берип, ошо иштетип аттым. 5 күн акысыз акция деп жарыяладым. Ал өзүнүн бир жардамчы кызын алып келип дагы ошо күнүгө бир минимум 40тан максимум 60га чейин пациенттерге акысыз капельница алаттык. Бир пациент сөзсүз түрдө бир эле капельница менен кетип калган жок. Аны сөзсүз түрдө бир пациентке 3 процедура жасалат. Мисалы үчүн внутривенно бирөө струйдан сайылса, экинчиси капельница, үчүнчүсү внутримышечный. Это минимально. Ошондо ал эми бизде процедурный кабинетте прейскуранттар бар, атай 100 мынанча, 200 мынанча, 400 мынанча дегендер бар. Ошол прейскуранттар менен эсептеп келгенибизде бул өтө жакшы эле суммага жардам бердик да. Ошо колунан келген ошо болду. Ошондо деле примерно күнүгө 50ден пациентке жардам берсек, 5 күндө бир 200-250 пациентке акысыз жардам бердик. Жакшы. Андан сырткары мына ысык көл жакка дагы карап көргө дедиңиз беле. Ошо жакка да барып келипсиздер. Мен ошо социалдык тармактарда деле сиздин инициативаңызды көрдүм да. Ошол бизде уже спад болуп, ошто бүт обсервациялар жабылып, калганда ысык көлдө күчөдү да. Ал жакта окусак бир эле семьядан медиктин семьясынан 3 киши өлүп кетти. Көп өлүм болгондон врачтар жетишпей жатат деп мен Facebook'tan көрүп калганда мен сразу эле айттым да. Ош жабылып атпат кендинин калатчандары, кимиңиздер барасыздар, барып көлүктөргө жардам берип келели деп инициатива көтөргөндө мессенджерден бир экөөсү жазды. Как раз ошол мезгил жанагы ай тарапага түшүп келип калганда 1-2 август болуш керек. Бул жакта мен пробка таркатып жүрөм. Экинчи жагынан сыяктуу иштеп атам уже. Ошентип телефон тынбайт, ошондо эметкенде анан администрацияга билдирүү жараттык. Бизге дароо эле зам губернаторго киргизишти, ал уруксат берди. Аябай жакшы сунуш көтөрүп атат, ошол сунушту биз көтөрүшүбүз керек эле. Биз ошону көтөрө албай аттык эле, силерге рахмат деп зам губернатор Анан ошолордун арасынан жардам бергени секретары, стат секретары Нуркыз Кадырбековна өтө жакшы жардам берди. Бирок мына ошондой кыйынчылыктар, мисалы, ошо Оштогу кырдаал, мына көлдө кырдаалды көрүп келипсиз да. Эми ошо пандемия мына элибизге, журтубузга келгенде ушундай сыноолуу күндөр сизге канчалык деңгээлде таасир көрсөттү деп ойлойсуз? Мисалы, канчалык деңгээлде оюңузду канча жакка бурду деп ойлойсуз? Кандай таасир этти? Элдер азыр өздөрү да түшүнүп калды. Мурдага караганда кыйла элдин психологиясы, аң сезими бир өстү, бири-бирине болгон аял сезимдер ойгонду. Бир туугандардын арасында жакындык пайда болду. Бул да өзүнчө бир сыноо болду да. Мен билбейм, бул дүйнө жүзүндөгү болгону менен биздин кыргыз элибиздин арасындагы мен өзүмдүн айлана чөйрөм, ошол тууган уруктарыбыздын арасында эле мен айта кетсем, ушунчалык бир сыноо болду. Баардык уже даяр болуп калышты да. Бул жашоо утурумдуу экен. Кайсы убакта кандай болуп кетиши бул бир гана Алладан да. Ошондуктан кандай десем, главный ден соолук болуш керек, туура түшүнүш керек.
бири бирин колдош керек, кубатташ керек. Анан жанагындай майда чүйдөс проблемалар ал боло берет, ал болуп келген, ошо менен жашоо уланат. Ошол нерселерге маани бербей, алдыга кадам ташташыбыз керек. Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биз майда чүйдө болгондугубуз менен убага келгенде ошо бизден сабак алгандар көбөйөт, бутактап, тамырлашып, Кудай кааласа Кыргызстаныбыз бир чоң көрүнүктүү бутуна турган мамлекет болушуна ишенем. Рахмат чоң сизге. Элге мындай жакшылыктарды кылгандар көбөйө берсин дейбиз. Сыноолуу күндөрдө эли үчүн кызмат кылган каармандарыбыз аябай көп. Алар каерде качан болбосун жардамга шашып турушат. Биз бүгүн ушундай адамдардын бири Толгоной Амирова менен маектештик. Кийинки уктурууларыбызда дагы мына ушундай каармандар менен тааныша аласыздар. Булар биздин кыргызстандыктар.